Жалал Абадта ый короз айына карата аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк таратылууда. Бул үчүн облус боюнча 800 турмуштук оор кырдаалда жашап жаткан үй бүлө тандалып алынган. Бүгүн 17 мартта Жалал Абад шаарындагы 50 үй бүлөгө азык-түлүк баштыкчалары берилди. Алан улуу күндөрүндө рахмат, чоң 5 балам бар, рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун жардам бергениңиздерге. Турмуш шартыңыз кандай эже? Квартирада жашайм. Жашооңуз барбы? Бар. Иштейсизби бир жерде? Жок, бала багам кичинекейим 6 айлык. Бизге бирдей салдарга минди берсин. Дайым иштер жүрүшө берсин. Алла ыраазы болсун. Өзүңүзгө канча небереңиз бар, канча балаңыз бар? Мен өлгөн кызымдын 2 баласы бар. Ошо 2 баланы тарбиялап атам. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Şu урматтуу şu бизге берген insanlarga, şunu uyuşturganlarga çoğundan çoğun rahmat aytабыз. Ilahı amin. Den soğluklarını versin. Bizge birdi bergen bolsa Allah'ım bularga mindi versin. Ömürlerini, rızkılarına, kılvatkan işlerine, bardığına iyilik versin, bereketini versin. Tutkan orozaları kabul bolsun. Rahmat şu kılgan eksanları Allah'ın yolunda icabatlar bolsun. Amin. Айтканыңыз келсин, социалдык коргоо башкармалыгында каттоодо турган Гуманитардык жардам Падыша Салман атындагы гуманитардык жардам көрсөтүү жана колдоо борбору тарабынан берилүүдө. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын колдоосу менен өтүп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы Жалал Абад шаарында бизде аз камсыз болгон үй бүлөлөр 3762 түзөт. Анын ичинен 1122 бүгүнкү күндө биздин өтө жакыр үй бүлөлөрүбүз бар. Аларды ороз айларында ар түрдүү демөөрчүлөр тарабынан жардамдарды көрсөтүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бул азыр коомдук Абир коомдук уюму тарабынан атайын бир көлөмү 3000 сомго жеткен баштыкчалар азык-түлүк продукталар берилип жатат. Бүгүнкү күндө турмуш шарты ар түрлүү учурлар болот. Өтө жакыр бүгүнкү күндө кыйналып жаткан бизде азыр үймө үй кыдыруулар жүрүп жатпайбы? Ошонун негизинде ушундай муктаж болуп, азыркы учурда муктаж болуп аткандар бар. Ар түрлүү критерийлер менен тандап алынган үй бүлөлөр бар бул жерде. Азык-түлүк баштыкчалары республика боюнча жалпы муктаж болгон үй бүлөлөргө берилет. Буга чейин Чүй облусунда 600дөн ашуун аз камсыз болгон үй бүлөгө, Ысык көл облусунда 772, Нарын облусунда 600, Талас облусунда 400дөн ашык аз камсыз болгон үй бүлөгө берилген. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.